Темиров Лайв сиздер менен Арген Камалдинов жана бул факты тууралуу рубрикасы. Садырдан давно түңүлгөн элем. Ташиевкада ишеним өчүп баратат. Дал ушундай аталган видеого бүгүн Facebook'та туш болдум. Көрсө, видеода УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев кабарчынын суроосуна жооп берип жатыптыр. Кандай коюлган жол? Мына азыр Оштон азыр Баткенге чейин жолго чыгыңызчы мага ошо бир 6 саат. Бир бензовоз жок. Демек ошо бөгөт коюлгандык ошол. Бензовоз өтүп атат. Баткенде биз каждый день жашап атабыз, бензовоздор өтүп атат, продуктлар кымбаттап атат. Биз видеонун түп нускасын көрүп чыктык. Анда аткезчилик тууралуу суроо өлкөнүн башкы чекестинин кыжырын келтирген. Камчыбек Кыдыршаевич өзүнүн жообунда Оштон Баткенге бензин ташыган эч кандай бензовоз жок экенин, бардык аткезчилик жолдор жабылганын айткан. Биз муну текшерип көрүүнү чечтик. Өздүк булактарыбызга кайрылып, бензин ташуучу унаалар топтолгон жерди видеого тартып жөнөтүүнү сурандык. Маалымат булагыбыз билдиргендей, ал жакта чынында эле бир дагы бензовоз көзгө урунбайт. Демек, Камчыбек Ташиев калп айтпаптыр. Маалымдалгандай, 1 апрелден 3 апрелге чейин Баткен облусуна коменданттык саат киргизилет. Лейлек району менен Баткен районуна блокпосттор коюлуп жатса, анан кайдагы бензин ташуучу унаалар? Ал жакта коопсуздук 2021 деген аталыштагы аскердик машыгуу өткөрүлөт. Өздүк булагыбыз билдиргендей, бензин ташуучу унаалардын жоктугу убактылуу жана аскердик машыгуу менен байланыштуу. Биз кырдаалга баам салып турабыз. Эгер машыгуудан кийин Баткенде бир эле бензин ташуучу унаа байкалса, Темиров Лайв бул тууралуу сиздерге кабарлайт. Азырынча Ташиев калп айткан жок. Сиздер менен факты тууралуу рубрикасы болду. Көрүшкөнгө чейин.